Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кутмандуу күнүңөр менен. Каректе жанып турган нурум барда, көөдөндө көмөкөйдө ырым барда, аңтарып сыр жашырган алыс кыны, кайрылам, кайрымы жок кылымдарга. Демекчи, бүгүнкү өтүлүүчү сабактын темасы эч ким, эч нерсе эч качан унутулбайт деп аталат. Албетте бул сабагыбыз улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналат. Анда балдар биз бүгүн тарых барактарына кайрылып, улуу ата мекендик согуш жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Сабагыбыздын максаты улуу ата мекендик согуш тууралуу маалымат алабыз. Ата мекенибизди сүйүүгө, ардактоого, коргоого жана патриоттуулукка, боорукерликке тарбияланабыз. Элибиздин тарыхын үйрөнүү менен бирге эл баатырларын даңктайып, даңазалап, алардан өрнөк алабыз. Кыргызстан улуу ата мекендик согуш мезгилинде. Внимание, говорит Москва. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Ошентип 1941 жылы 22 июнда фашисттик Германия жана анын союздаштары Советтер Союзуна кол салган. Ошентип бир топ жылдарга созулган кырчылдашкан согуш башталды. Совет өлкөсүнүн тынчтык өнүгүүсүн бузган бул окуя тарыхта улуу ата мекендик согуш деген ат менен белгилүү болду. Кыргызстандын калкы бүткүл өлкөдөгүдөй эле фашисттердин кол салуусун өз башына түшкөн кырсык катары кабыл алды. Согуш аракеттери жүрүп жаткан аймактардан алыс турганына карабастан, Кыргызстанда күжүрмөн катарга кошулду. Баатырдыгын жана күжүрмөндүгүн көрсөтүп, фашисттердин көптөгөн жоокерлерин, полкторун, дивизияларын талкалап, өз өлкөлөрүн, айыл кыштактарын, шаарларын бошотуп, өлбөс өчпөс эрдиктерди жарата алды. Мына ошондой эрдиктердин бирин Кыргыздын уулу Чолпонбай Төлөбердиев жасаган. Чолпонбай Төлөбердиев баскынчылар менен болгон айыгышкан кармашта Воронеж облусунун Лескинский районуна караштуу Селявник кыштагын бошотууда болуп көрбөгөндөй эрдик көрсөтөт. Согуш оту алынып турган 1942 жылдын 6 августунда Чолпонбай Төлөбердиев Воронеж фронтунун 6 армиясындагы 160 аткыштар дивизиясынын 636 аткыштар полкунун жоокери болчу. Ошол күнү полк Дон дарыясынын бир өйүзүн ээлеп турган. Ал эми дарыянын ары жагындагы Селявник кыштагы душмандын карамагында болчу. Фашисттер кыштактагы 120 метр бийиктиктеги дөңсөөгө тыгыз жайгашып, советтик аскерлерге каршы ок жаадырып өткөрбөй турушкан. Ошол күнү жогору жактан айылды кандай гана болбосун ээлегиле деген буйрук келет. Аны аткаруу үчүн Чолпонбай 10 жоокери менен бирге душмандын уюгун көздөй жөнөйт. Советтик аскерлер сууну сүзүп өтүп каршы жээкке чыгат. Бирок немистердин дөңсөөдө жайгашкан замбиректери тынбай ок чыгарып, алардын жолун торойт. Кыштакты ээлөөнүн жалгыз жолу замбиректер жайгашкан дзотту жок кылып эле. Ошондо 20га жаңы толгон кыргыз жигити
баарын өз колуна алат. Алгач куунунан 2 гранат алып чыгып, ок чачкан уюкка ыргытат. Жардыруудан улам замбиректер 1 самга тынчый түшөт. Чолпонбой аларга карай жүгүргөндө оң далысына ок чеп чыгылат. Бирок жарадар болгонуна карабай бүт күчүн жумшап, Дузоттун огун денеси менен басып жыгылат. Анын бул эрдиги душмандын ок атуусун аз убакытка болсо да токтотот. Бирок бул кызыл армиячылар үчүн жетиштүү эле. Алар чабуулга өтүп, Дузотту жок кылып, кыштакты ээлешет. Калп башына түшүп оор азаптар, кыйылышкан канча кырчын канаттар, курман болгон мекен үчүн, эл үчүн, Бүшөң кулдар, чолпон байлар, саматтар. Ата журтун жоодо сактап калалган, кан майданда жан беришип жаналган, улуу жеңиш аталардын төгүлгөн, кандарынын эсебинен жаралган. Бул кыргызстандык жоокерлер арасынан 72си Советтер Союзунун баатыр деген наам алган. Мындан тышкары бир канча орден медалдар менен дагы сыйланышкан. Бул баатырларга Чолпонбай Төлөбердиев, Бүшөңкул Шопоков, Дайыр Асанов, Анбарбек Чортеков, Кубат Жуматаев, Памфилов, Дмитриев, Самат Садыковдорду жана башкаларды сыймыктануу менен атап койсок болот. Ал эми айылда калган апаларыбыз, энелерибиз бул учурда жөн жатпастан колдорунан келген жардамдарын беришип, айылдагы айыл чарба жумуштарын аткарып жатышты. Алар тынбастан фронтко азык түлүктөрдү, кийим кечелерди жөнөтүп турушкан. Ал эми балдар, бул учурда окуучулар эмне иш кылды экен? Аны эмесе төмөндөгү видеого көңүл буралы. Бул менин атамдын аты го. Туура айтат. Бекбайдын чоң торусчул. Түгөй болсо тетиги чабдар. Азамат, атаңдын аттарын таандыңбы? Анда бул экөөнүсүң бак. Да, көзүңүз жаккан эки атаңды бар. Эмесе балдар. Ар кимге 4төн ат алып багасыңар. Ар кимге 4төн багасыңар. Бергиле. Эмне турасыңар? Эшигер окуп калдыбы? Жешилерге үртүп берген тулпарларды таптап турат бериңер беле? Четинен колго тийген ала бергиле. Жагылбайсыңар. Анан дагы балдар. Десант дегендин командири болуш керек. Командирликке Султанмуратты көрсөтөм. Кандай дейсиңер? Ушул командирби? Тапкан экенсиңер? Командирликтин кереги жок. Мен суранып жаткансыз. Жусуп агай. Анатайды ничи күйүп атат? Анатай Султанмуратты көрө албайт. Анатай болсун командир. Бул күчтүү. Бою кичинекей болгону менен жакшы улуу. Командирликке Султанмурат жарайт. Анатайдан өткөн эшик командир болот. Анатай. Токтоткула. Катарга тизилгиле. Менин буйругум мындай. Командир Султанмурат. Ага орунбасар Анатай. Азыркы учурдагы эң негизги милдет тартипти чыңдоо жана дагы достукту бузбоо. Балдар, бул чыгарма улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Эртегенген турналар деген чыгармасынан үзүндү. Демек балдар, окуучуларыбыз дагы жөн жатпаптыр. Күн жетти, мына эми жеңиш бизде.
согуштун оор күнү калды эсте, эл үчүн жанын курман кылгандарды эстейбиз. Жеңиш менен бүткөн күндү. Ошентип 1945-жылы 9 майда фашисттик Германияны Советтер Союзу талкалап, борбору Берлин шаарында жеңиш туусун желбиретип, немис элин мындан кийин баш көтөргүс кылып, эркиндик менен теңдик жана тынчтык алып келди. Бул тынчтык менен жеңиш апаларыбыздын көз жашын, аталарыбыздын канын агызды. Далай жандардын өмүрүн алды. Нечени колу бутсуз мунжу болду. Эсепсиз адам жетим жесирге айланды. Кантсе да трагедия менен улуу жеңишти алып келген аталарыбызга түбөлүк даңк. Ар дайым бар болуңуздар, урматтуу согуш ветерандары. Жеңиш, жеңиш, жер түңгүрөп чыгат өн. Жеңиш, жеңиш, 4 жыл бою күткөн күн. Жеңиш туусун тиккен кезде Берлинге, фашизмдин ичер суусу бүткөн күн. Улуу жеңиш аталардан эстелик, унутпайлы биз аларды эскерип, ата журттун топурагы эч качан калбас үчүн ас душманга тепселип. Эл үчүн деп соккон кыргыз жүрөгү, унутпастан аны айтып жүрөлү. Кана окуучум, бүгүн сен да эстечи, кимдин сокпойт кыргыз үчүн жүрөгү. Демекчи, бүгүнкү сабагыбызды аяктап жатып, апаларыбыздын көз жашы, аталарыбыздын эсепсиз төгүлгөн каны, сансыз өлүмү аркылуу келген улуу жеңишти түбөлүк бек сактайлы. Улуу бейпилдикти берген ата-апаларыбызга түбөлүк таазим кылалы. Эрдиңерге таазим, түбөлүк даңк. Жашасын улуу жеңиш. Андыктан ар бир кыргызмын деген адамдардын жүрөгүндө эч ким, эч нерсе эч качан унутулбайт деген ыйык сезим жашасын демекчибиз. Аны эмесе балдар, үйгө тапшырма мекенди коргоо темасына карата макала каттабы ыр жаттоо. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Саламатта болгула. Жаш кылдырып шаттанган жеңиш күнү